Мына эми саналуу күнөрдөн кийин шайлоо болгону калды. Ошо 21 саясий партиянын ичинде Багыт саясий партиясы бар. Сиз ошол Багыт саясий партиясына талапкер болуп катталдыңыз. Эмне үчүн Багытты тандадыңыз деген суроо бар да. Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар. Бул партияны тандаган себеби, бул партияда бүт таза адамдар, билимдүү таза адамдар. Бул партия буга чейин шайлоого катышкан эмес. Ичиндеги талапкерлер дагы жаңы жүздөр, буга чейин мамлекеттик кызматтарда аралашпаган, элин жерин сүйгөн талапкерлер. Ошон үчүн бул партияны тандадым. Эми сиз эгерде ошо жогорку кеңешке депутат болуп барып калсаңыз, кандай маселени көтөрүүгө салмакчы элеңиз? Эң биринчи билим берүү жаатына көңүл бурат элем. Анткени бул биздин партиянын программасы жана максаты 5 көйгөйдөн турат. Биринчи жумушсуздук, кубатчылык, миграция, билим берүү жана экстремизм. Ошондуктан мен өзүм агартуу тармагында иштеп келгендиктен буга чейин биринчи улуттук баалуулуктарга, анын ичинен мамлекеттик тилге басым коюу, кыргыз тилинин баалуулугун, сапатын көтөрүүгө басым жасайм. Мектепке чейинки жана билим берүүчү мектептердин жетишсиздиги, кыргыз тили маселеси, мектептердеги айрыкча шаар жериндеги кыргыз мектептеринин жетишсиздиги көңүлдү оорутат. Мектепке чейинки билим берүүдө көп реформа кылуучу маселелерге ошо көңүлүмдү бурам да. Буюрса, эгер депутат болуп шайланып келсем, ушул маселелерди чечүүнүн жолдорун издегим келет. Экинчи маселе боюнча ошо кредит маселеси Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелердин бири деп ойлойм. Анткени үстөк пайыздар абдан жогору, сүткөрлөргө каршы мыйзам бар, бирок иштебейт. Жылдык пайыздар 36% деп көрсөтүлүп келсе дагы, кээ бир микрокредитный компаниялар 37%ге чейин өстүрүп жатышат. Бул биздин карапайым эл үчүн абдан оор маселе. Ушул маселеге көңүлүмдү бургум келет. Жакшы мыйзамдарды иштеп чыгууга өзүмдүн күчүмдү жумшайм деп ойлойм. Эми ошо соңунда мына азыр эркин микрофон берели сизге. Шайлоочуларыңызга, талапкерлерге мына 21 саясий партия баратат деп атабыз. Аларга дагы бир айта турган сөзүңүз, кайрылууңуз барбы? Ооба, эркин микрофонго жооп берип коеюн. Урматтуу элим, урматтуу кыргыз элим, ушул учурдан пайдаланып айтып кетерим. Таза адамдар шайлаңыздар деп мен ошо сиздерди суранып кетет элем. Анткени буга чейин 30 жылдан бери шайланып келишип, бирок дагы эле ушул шайлангысы келип жаткан ушул талапкерлерди көрүп жатабыз. Буга чейин бир дагы бир элге жакшы нерсе кылып бербеген депутаттарды көрүп жүрөбүз. Ушул сиздерден суранып кетерим, ушу таза инсандарды шайлайсыздар деп ишенем. Биздин Багыт партиянын ичинде эң татыктуу адамдар бар. Ушул адамдарды мен ишенем, ушул татыктуу адамдарды шайлайсыздар деп ишенем биздин Багыт партиясынын талапкерлерин. Сиздерди ишендирип кете алам. Сизге да чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Аяк көрпөгөнүз үчүн ыраазыбыз. Рахмат сизге дагы.